күндө дүйнөнү сактап калам десең, сулуулуктан башта дейт. А сулуулуктан башта десе, бүгүнкү күндөгү аял заты сырткы келбеттен алып жүрөбүз. Сулуулук бир гана сырткы келбеттен эмес, ички өзүбүздүн нукура сулуулуктан башталат. Мен хадис катары бүт аял затына сунуштайт элем. Качан биз асыл сапатка өзүбүз ээ болсок, качан биз мээримдүү, аял затына таандык ар бир мүнөзгө ээ болсок, ошондо биз толук кандуу сулуу болуп алабыз. Ал эми боек, жанагы салонго барып жүргөн сулуулук, ал деген жөн гана биздин ички сулуулуктан келе жаткан сулуулукту жөн гана көркүн чыгарыш керек. Бирок ал нерсе эч качан ал сулуулукту бузбаш керек. Бүгүнкү күндө макияж бул деген макияждын бар жогу билинер билинбес болуш керек. Ошол эле ашыкча кирпик кадоо, жана бетибизди тартып, көзүбүзгө кара түстүү боекторду коюп, бул ашыкча эле көрүнүш болуп калды. Ошондуктан мен дагы азыр ошондой макияж билинер билинбес кылып жасоонун жолдорун көрсөтөйүн. Макияжды жасоодо сырткы эле келбетке көңүл койбостон биз деген бетибизге да кам көрүшүбүз керек, жакшы кремдерди колдонушубуз керек, беттин терисине жакшы кам көрүш керек да. Кожабызды, беттин терисин жакшы карабастан эле биз деген косметикадан чыгарып жатабыз. Адис катары баарыңыздарга макияжды жеңил алып жүрүүнү сунуштайм. Жогоруда айткандай, мен макияжымды аяктадым. Эми көрүңүздөр. Ар бир аял заты албетте өзүнө кантип сулуулануу керек деп суроо берет. Андыктан мен силерге ал жөнүндө толугураак айтып бергим келет. Ар бир аял затына азыр кызыктуу, актуалдуу болгон тема бул макияжды. Макияжды жайкы убакта кандай жасаш керек деп баары эле ойлонсо керек. Бул биринчи макияжды жасаарда бетти албетте толук тазалап жана керектелүүчү базаларды колдонобуз. Анан жайкы макияжда баарыбызга белгилүү болгондой өтө көп жана калың макияж койбойбуз. Бизде көпчүлүк аял заты сулууланат десе эле бардыгыбыз сырткы келбеттен баштайбыз. Ал эми сырткы келбет сулуу болуш үчүн албетте биз деген ичибизден сулуу сезсек, анын баары сырткы келбетке чагылышат. Косметиканын жардамы менен дагы көркүңүзгө көрк кошуп коет. Бирок сулуулук дегенде биз сырткы келбетти эле ойлобошубуз керек.
азыр жайкы макияж кандай болуш керек? Ал өтө калың болбош керек жана көп косметика азыр колдонуунун кажети жок. Азыркы көптөгөн дүйнөлүк блогерлерди окусак, алар деген жанагындай калың койгон косметикадан, көздү өтө кара боеп, өтө мындай бетти тарткандан алыстоону сунуштап жатышат да. Анан мен дагы ошолорго кошулам, себеби чынында эле биз күнүмдүк жашоодо макияжды өтө калың коюп, бетибизди тартып алсак, бул биз деген бирөөнүн бетин алып жүргөндөй болобуз да. Ошондуктан макияж жасаганда биз өтө эле өзгөрүлүп кетпегендей, анан кийин жакын сүйлөгөн башка адамдарга дагы сиз мындай жакшы көрүнүш беришиңиз керек да. Анан кийин өтө эле тартылып, өтө эле кара түстөгү тендерди, боекторду коюуну мен сунуштабаймын. Эски көрүнүш болуп калды да. Анан кийин эгерде сизде фотосъемка же болбосо видеосъемка болсо, анда ал башка учур да. Себеби баарыбызга белгилүү болгондой, фото, видео съемкаларда косметиканы көбүрөөк колдонобуз. Ал эми күнүмкү жашоодо ал деген нерсе аз болуш керек. Канчалык биз бетибизге кам көрсөк, макияж ошончолук жакшы көрүнөт. Кам көрүү деген бул ошол эле бетке туура келген кремдерди, өзүңүздүн бетиңизге кандай крем туура келет, ошонун баары кам көрүүдөн башталат да. Анан кийин азыр дагы нукура сулуулук абдан мода болуп атат. Мода болуп атат десем жаңылышпайм да. Бир аз мындай азыркы заманбап дүйнөдө биз мындай өтө ачык түстөгү боекторду колдонуудан алыстап баратабыз. Себеп дегенде ал мындай жакшы деле көрүнүш болбой калды. Ошондуктан мен азыр мен жасаган модельдерге дагы ошондой эле макияждарды жасап сиздерге көрсөтөм. Мен жогоруда айткандай эле, бүгүнкү күндөгү макияж бул бары жогу билинбеш керек да. Анан дагы бүгүн климатка караш керек. Жайкы убак болгондуктан макияж өтө көп болбош керек, бетке оорчулук келтирбеш керек. Ошондуктан азыр менин жумушумду баалап коюңуздар. Болгону бетке бир аз баягындай көрүп бердик. Анан кийин Бактыгүл жумушка барат тургандыктан өтө көп кара түстөгү боекторду колдонгон жокмун. Себеби бул күндүзгү жана билинер билинбес макияж болуш керек. Айымдар, мен бүгүн сиздерге бат чач жасалганын көргөзүп берейин. Сиздер бул үй шартында дагы жасап алсаңыздар болот. Азыр биринчиден биз сөзсүз түрдө кардарыбыздын чачын бөлүп алабыз проборго и өрүп баштайбыз.
да бүтүрсөңүз болот, кечки жолугушууга дагы, кечелерге дагы барсаңыздар болот.